Sonküldün kana başı sal meni soda yer kana ötüt mal meni. Kuyruçuk Uluyanın 145 yıllık marakesi Aytulu Sonkol жайлоосунда белгиленип өттү. Буга кыргыз эле эмес коңшулаш элдерден да коноктор чакырылып, ат жабыш көкпөрү баш болгон улуттук оюндар көрсөтүлүп, акындар айтышып, куудулдар калайыкка күлкү тартуулап, алардан сырткары улуттун бардык үрп-адат каада салттары калайыкка тартууланды. Мындай иш-чараны уюштуруунун башкы максаты кезинде эл үчүн кызмат кылып, калктын арзуусуна татыган улуу инсанды эскерүү менен катар азыркы муунга таанытуу. Кuyruçuk Uluya кандай адам болгон, эмесе сөз башынан болсун. Кuyruçuk деген атка ээ болгон Кудайберген Өмүрзак уулу 12 жашынан малайлыкка жалданып, үркүндү, оор турмушту башынан кечирген. 5 жашынан куудулдукту үйрөнгөн Кuyruçuктун куудулдук гана эмес, көрөгөчтүк, улуялык, акындык, манасчылык жайы бар экени, анын көп кырдуу, талантынын чеги жок, дайма шаарга теңи жок инсан экени көмүскөдө калып келген. Эл арасынан суурулуп чыккан Кудайбергенде ошол мезгилде кыргыз эле эмес коңшулаш казак эл үчүн да саясий орду бар эл башчысы Байзак ажы дайым жанында алып жүрчү экен. Анын айлакердиги, акылмандыгын эске алып, курмучугум деп эркелетерин да аксакалдар эскеришет. Ошентип өзүнүн жанынан дайым чыгарбай алып жүргөн Байзак ажы Кудайбергенге Кuyruçuk деген ысымды берген. Муну жерде Кuyruçuk Uluyanı Байзак деген баатыр деп жүрөбүз, ажы өзү. Ушул киши айткан экен, казак менен кыргыздын багына туулган уул деп. Кuyruçuktu ар күнү айтып жүрөт ар түрлүү вариантта. Бул куудул деп. Бу киши узун акыл, бузулганды түзөгөн ирини табына келтирген адам болчу. Олуялыгы мунуку зор. Бу кишиде талант деген болгон. Бунун балбандыгы да бар, акындыгы да бар, чечендиги да бар, олуялыгы бар. Ушул мынакей 125 жылдыгын өткөрдүк мындан 20 жыл мурда. Мына бүгүнкү күндө 145 жылдыгы өтүп атат айлан айында. Бу ишин арбагы түрү. Kuyruçuk кишилерди өңүнө карап туруп, бир нерселерге окшоштуруп айтып, элди күлдүрүү жагынан өзгөчө уста болгон. Улуяны көрүп калган аксакалдардын айтымында ал карагер ат минген, кең даллуу, жүзүнөн нуру жанып турган адам болгон. Бу киши ушундай токтоо, өзү мындай чарчуу ойлуу, далысы кенен, карасыга кара, сууна кара мурут, карасакал кишилер. Ушу эч кандай тинде бирге жаман айткандарды мен байкаган эмес. Жанагы элдерге бата бергенде, бирөө бергенде, анда мындай отурбай булар болгондой болот деп акылын айткан учумда өзүм көргөн. Качан биз ал кишинен узаткандан кийин Kuyruçuктун айткан сөздөрүн көп угуп жүрдүк, элде угушкан. Анан көзүмө китептен окуганда, азыр бул кишинин айтканы менен китепке келет так туура келбейт. Kuyruçuk жоктон бар кылган, караңгыда көз тапкан айлакер болгондуктан кыйчалыш учурларда калк ага кайрылчу. Байлыгы менен мансабына чиренген аткамнерлерди өзүнүн көсөмдүгү менен тескеп турган элдик инсан болгону дагы да эл оозунда. Орман кандын иниси Касмалы деген чыккан. Жинди Касмалы дейбиз, Чоро Касмалы дейбиз. Бу киши көңүл ачканда адамды мазактап көңүл аччу экен. Суу шыккап, май шыккап, эт шыккап, кымыз шыккап. Ананын казынын атасы чок өлүп калып, ошонун ашында жалпы мүлт кыргыз эли чакырылып, анан Казмалыга барса келбей койгон экен. Анан Байзак ажы отуруп, элин келди, чогурушту баштайм, тамашаны баштай берели дегенде, дем кыял адам эмеспи, Касмалы келбей калды деген экен. Окуй айылдаш, кулакташ канатташ отурган Касмалы келбей калганы кандай болот? Ушунча бир болуш элден киши келбей калса, чыр чыгып кетпей, кой чыкырт деген экен. Сиздин эле тилди албаса, менин тилимди албайт деген экен Касмалы. Анан ошондо Kuyruçuk жиберген экен. Kuyruçuk барса Касмалы ушу карыш бойлуу төшөктү салып, жастыкты башына коюп, салам айтып кирип барса, салам албай керегене карап жатып алган экен. Ошо Касмалы кандай төшөк салса, кандай жаздыгы болсо, журканап келип астына салып адагы тетире карап жатып алган экен Касмалы. Чукуранса чукуранат, ошондон бир маскулдап калса, деп өйдө болгон меткен экен, ада өйдө болуп туруп Kuyruçuk.
Bir убакта кылып сайып куйчук жакта карап лагичи да караган экен. Аны ошо мезгилде колу минтип чаап койду дейт Чоро Касмал. Анан бир жигити кирип келген экен, дегенде мен ичкен тамактан алып келчи деген экен. Ошондо бир табакка топосун жууратын алып келген экен. Анан жууратын алып келип коюп койгондо 4 буттап келип табактагы жууратты жалаган экен. Чегичи куйручук Олуяда келип ошондой жалаган экен. Ошондой жалап бир убакта Касмалы чоңуртуп алып ауф деп койгон экен. Чегичи чоңуртуп алып ауф деп бирне басып балбан киши эметиги Касмалды айранга башын малган экен. Жигити кирип келип, айдан эмне болуп калгансың дегенде, жагың сыңгыржап деген экен. Аны ошондой айткан экен, куйрукчусуңбу деп, куйручукмун деген. Айланайын кечирип кой деп 9 топос берген экен. Куйручук Олуя келечекти алдын ала айта билген көрөгөчтө болгон. Азыр биз үчүн акылман, кезинде жөн гана жашап өткөн инсан катары элестегени менен аны көрүп, Куйручуктун Кудай сүйгөн адам экенине күбө болгон. Ал тургай анын батасына ээ болгон Токо Мурзалиев аксакал азыр 86 жашта. 5 жашарга чейин, 6 жашарга чейин Куйручук атамдын качып тинтим түзөгөндө биздин үйлөргө келип туруп, "Эй, о балдарга көз салгыла. Ошонун ичинде мобирекин аты Токтокалы. Şu Toktokaylıga көз салгыла" деп. Көрсө мен бирге ойноп жүргөн балдардан арык чырай, начарыраак тилерге жетпеген бала экен мына. Анан карап туруп айтыптыр бир күн. "Ой, Мурсалы, тетиги жогору кайылга сен көчөмдөп атасың, конуштары тигине кызылдын башта. Бу балага көз салып жүргүлө" деп ошончо бир апта өткөндөн кийин Куйручук атам ошоко баратып туруп мени уурдап кетипти. Эми таанып калган аксакал кишиден келе кой десе барасың деп. Ошо уурдап кеткенди келестейм. Ошону 5 жашар, 4,5 жашар кезимде. Ошону кетип баратканда баягы талып баратат. Үйгө жакында барып, айылда жакындап баратканда көрүп жүргөн жерди көрүп, кичине ыйлагансып ошо абдылып баратканда унчуп коёт деп койгон экен. Мен ошону унчубай калып отурдум. Отурсам апаңды эстейсиң, атаңды эстейсиң. Анан кичине эскирелеп бала келгенде кечке жок намазчам эртерээк атам келип калгандай болду. "Ассаламу алейкум уке" деп түшүп калды. Келдиңби? Токтокалыга көз сал дебедим беле. Көз салган ушубу дегенде аксакал жүгүнүп келип анан ошенткен экен. Мен сенден сураганым ушу балага бирөөнө сөктүрбөгүн, бирөөгө мактабагын. Башканын кереги жок деген экен. Эртеси күнү атам бир улак алып келгенде мен улакты бүгүн кетип турушул үйдөн деди, кошуналардын үйүнө тамак берип кетебиз деп ошону алып барган атамдын улагын Куйручук атам ошого сойдуп мага бата берген экен. Кызарты айылында кийинчерээк эле Куйручук аттуу адамдын көзү өтүп кетти. Ал кишинин атасы перзенти жогунан Куйручукка барып, теңирден бала сурап берүүсүн өтүнгөн. Ага Куйручук балалуу болосун, бирок ысымын өзүм коем деп жооп берет. Олуя айткандай ал киши балалуу болуп, анан атын койдурайын десе Куйручук токмокко кеткен экен. Куйручук өз деле сүйүнөр деп баланын атын Куйручук деп коюшат. Күндөрдүн биринде кетип бараса жолугуп калып салам айткан экен. Балалуу болдуңбу? Болдум. Атын эмне койдуң деп Куйручук койдум деген экен. Ата болбостур. Бир мүчөсүнөн кем болуп калбадыбы деген экен. Анан кийин Сен мен атымды койбой койсоң болмок экен, бир мүчөсү кем болуп балам деп. болуп калбады. Көрдүңүзбү? Мына ушундай акылман. Ошо кишинин атын коюп коюпту Куйручук. Ал бала көрбөй зарлагандарга Кудайдан бала тилеген. Баласыздар бала кучакташкан. Куйручук ак бата арнап алакан жайган соң төрөгөн аялдар төрөгөн. Иши кыйчалыштардын иши оңолгон. Олуянын оозунан оргуган сөзү адамдардын келечегин өзгөрткөн. Şu Sıdık aytkan eken Kuyruçuk Oluyana. Bul adamdın kösö kuyruk kök dangıl degen adam uşul. Bergen adamdın işi oңолот eken, berбеген adamdın işi buzulat eken dep. Анан Куке кетип баратканда ушунча жатып калганда деп ушуну айтат. Өзүнүн болжолдогон күнүнөн көбүрөөк жаткырып коет. Мени жаткырып калдың Сыдык аке. 4 туяк ак болсун, маңдайында кашказы болсун, чий баркыт көрпөчөсү болсун, эрдин кашында камчысы болсун. Ошолот болсо жатам деген экен. Болот Куке, болот буйрса деген экен. Кетим деген 3 күн калганда ошол айыл түйшөлүп калды дейт.
түйшөлүп калды дейт. Айланай мындай ат бери биздин айылда жок, бул ат кайдан табабыз деп. Тамак аздыга келгенде бир жигит мойнуна камчысын салып, келин баласын алып үйгө кирип келди дейт, эшикти ачып. Келгенде тамак отуруп калды дейт. Аке, сизге келдик эле, балабыз токтобой жүрөт, батаңызды сурап келдик эле деген экен. Деп отурушуп, эми Куке, өкөлөп ушуга батабызды берелчи деген экен. Ошондо батасын беришип, эшикке чыкса, баягы куйручук айткан атты баягы бала жетелеп келген экен. Мына куйручук Олуянын ушундай казиеттери бар айланайында. Куйручук байманаптардан алым алып мал чогулткан, эгин тегин жыйнаган. Ошо табылгаларын жеке өзү басып алган эмес. Чортамандарга, жетим жесирлерге, оокаты кемчилдерге таратып берген. Ушу сыяктуу жүрөк жылыткан жосундар аркылуу Куйручук Кудайга кызмат өтөгөн. Бул адам айтчу экен, сөз эки болгон эмес экен. Жардыдан байдан алып, жардыга берип, тиги берип, бирдемеген өзүнүн оокаты чакан оокат болгон. Куйручук кедейген багылдарга жардам кылып, карапайым калктын уулу болгондуктан бийик кадыр баркка ээ болгон. Анын беткече бар тайманбастыгынан эл жакшылары да тайсалдап турушчу. Ал эми баатырлыгы боюнча Соңкөлдөн келе жатып, Көкчал карышкыр менен кармашканы эл арасында аңыз болуп айтылып жүрөт. Күрөшөргө балбан чыкпай калк түйшөлүп калган учурларда өзүнүн айла амалы менен менсинген балбандарды жеңип, элге намысты алып берген. Казак кыргыз бет болуп калып, ак балбан деген балбанга түшкөн. Казактын балбанын ак киши майып кылып койчу экен. Анан эшиктен кыргыздан чыкпай калганда мен чыгам деген экен. Мен чыгам деп чыкканда казактын бир Олуяз айткан экен. Ой жооп прямой. Тетиги кыргыздын экиин аркара ойноп чыкты гой деп. Ошондо буккача жер чапчып атып, топуракты алып, бетин уруп жиберип, көтөрүп чаап, башын аттап кетип илгерге качкан экен. Ушунчалык акылмандыгы менен, ушунчалык көрөгөчтүгү менен узун акыл адам бул өзү. Куйручук каражаак чечен болгон. Ал кандай шартка кабылса да башын төмөн салып калбай, сөзүнүн курчтугу менен ар түрдүү кырдаалдардан чыга билген. Анын чечендигин Тоголок молдо сөзүнүн күчтүүлүгү жана тапкычтыгы боюнча Куйручукка кыргыз элинде эч ким жеткен эмес деп эскерет. Эми атаны бала анда чанда эле тартат кетем. Көп эме жок, бирок инилерим да бар. Мындай шык баралардан артист. Эме да мындай ырдайт, комуз чечет, эме кылышат ошо өнөрлөр ошол да. Жана ошо Куйручук атанын Олуялы калган туугандарыңардан жок? Андай жок андай. Улуу манасчылардын сабында Куйручуктун да турушу бекер эмес. Куйручук өз таржымалында манасты 19 жашымдан үйрөндүм. Ушул убакытка чейин айтып келе жатам деп айткан. Ал эми анын акындыгы да өзүнчө бир сөз кылууга татыйт. Мына Токтогулда Кетмен төбөнүн элинде бүтүн ырчы. Шабдан болуп баш болуп барган экен. Эшманбет түрү, Токтогул түрү, Коргол түрү, бары түрү. Ошондо аны айтканда түнганта түнтө эрекен, түтүнү сайынырчы экен. Бир болуш элде калыгырчы жумгалына жанытын чекен деп ошол аштан Куйручукка башкарткан. Акындык ушунда. Куйручук атабыз 1941-жылы улуу ата мекендик согуш башта электе каза болот. Бирок алаамат келе жатат. Жакында эр азаматтар согушка аттанат. Бирок жеңишке жетишип, жакшы турмушта жашайсыңар деп айткан экен. Согуштун алдында Аким деген, Мукат деген эки бала бар эле. Аким деген баласы улуу. Мукат деген баласы. Аким деген кичүү. 1939-жылда чыгыштагы согушка аскерге алып кетти. Эми бар эки аксагалдын айткан сөзү ошол. Ошо баласы кетип баратканда узатат да. Балам бара бер. Душман менен катышып этип агылышып калсаң, душмандын огу артыңдан тийсин. Тийбес, алдыңдан тийсин, көкрөгүңдөн. Артыңдан тийбесин. Көрүшпөйсүң го балам деген. Балам, сен кайрылып келбейсиң. Топуракты ошол жактан буйруп койду деген. Анан баягы 1-май күнү айтып, кага тууганын кыдырып, эртең силер тиякта майрамдагыла. Мен тиги дүйнөдө майрамдайм деген. Ошондо ага тууган элин айткан. Ага тууган эл. Мен нашымды бергенге чамаңар чак. Мен нашымды эл берет деген. Бирок кезинде Олуянын ашы өткөрүлбөй калса да, кийинчерээк анын 125 жылдыгы эл тарабынан өткөрүлгөн. Эми минтип урпактары тарабынан 145 жылдыгы белгиленди. Мен мына 80-дин чайын ичип отурам.
мындайды биринчи көрүшүм. Өткөрүлүп жүрөбүз 100 жылдык, 110 жылдык өткөрүлүп жүрөт. Анан мындай чоң деңгээлде республиканын масштабында өткөрүлүп атышы бул кишинин казиетинин арбагынын түрөлүгүндө. Кыргыз элине аттын кышкасындай таанымал кыргыз элин баккан, кыргыз эли сыйлаган Олия, Баатыр, Куудул десек да болот. Бардык жагынан төпкөрүшкен атабыз Өмүрзак уулу Кудайбергендин тоюн белгилеп атабыз. Бул эң чоң деңгээлде өтүп атат. Мына эл аралык деңгээлде өтүп атат десек болот. Мунун баары тең Жумгал элинин чыгаан жигиттери, Жумгал эли өзүлөрү карапайым эл көтөрүлүп, ушул элдин күчү менен ушул той уюшулуп атат. Минтип өлкөнүн 7 дубанынан эле эмес, коңшу мамлекеттерден да конок чакырып, чоң мааракени өткөрүп коюу менен чекит коюлган жок. Улуянын мааракесине карата жазуучу Эркалы Өзканалы Кудай сүйгөн Куйручук деген китеп басып чыгарса, Куйручук айылына Акылмандын айкели орнотулуп, атайын музей ачылды. Куйручук Улуя адамды бир көрүп ага сын бере билген. Аны менен катар эле мал жанга да өзгөчө мамиле кылган. Мааракеде ат жабыш баш болгон ат оюндарынын бардык түрлөрү көрсөтүлдү. Ат оюндарында жеңүүчүлөргө автабына баш болгон байгелер тапшырылды. Аламан байгеге күлүгүн дайындаган Самүдүн Асанбаев күлүктөр үчүн берилген аралык азыраак болуп калганын айтат. Сайыпкердин пикиринде узакка чуркаганда гана чыныгы күлүктөр аныкталмак. Анан бул эки курукабыздын арасыбыздан ардыктар анткени. Бу чүй көлдүктөр алып келет деле булар жоргосун деле атын деле анткени баары чиновниктер экен булардын шептери. Анан курукту аскырып коет. Эми буга курук ас болуп турат. Мисалы үчүн ошо чыкалар тазаганды дегенде 30 километр кылса булардын биздин аттарын шонушпойт. Алар ошо бараткан жерине тык-тык токтойт. Мисалы ошо 30 километрди канча мүнөттө басып өтө алат? 30 километрде эмтиге мисалы үчүн 4 километрин бир 2 мүнөт, 2,5 мүнөттө кетет. Жакшы кыргыз аттардын күчтүүсүчү. Улуу муундагылардын пикиринде мындай элдик инсандарды калайыкка, өзгөчө жаштарга окутуу зарыл. Ансыз да Куйручук Улуя туурасында так кеңири маалыматтар бүгүнкү күнгө чейин элге жеткен эмес. Аны буга чейин жамы журт Куудул катар гана окуп келишкен. Улуянын эл үчүн кылган эмгеги, анын акылман кемеңгердиги СССР маалында окутулбай калган. Ал эми учурдун жаштары мындай улуу инсандар туурасында маалымат алууга мезгил келди. Тарыхын билбеген элдин келечеги тайкы экени ар бир атуулдун жүрөгүндө болуш керек. Бир Куйручук үңкүр деген бар да, биз билгенибиз. Анан ошо мугалимдер болуп экскурсияга чыкканда, балдарды алып чыкканда, ошол үңкүргө алып барчубыз да. Анан ага ошол өзүнүн болгон немесинин баарын катчу экен. Элден алып, чыгдандын түбүнөн тиги уурдап, ошентип чогултуп коюп туруп анан кийин аны ошол колунда жокторго таратып беришкен. Кийинки балдарга боорукерликке, ак бейилдүүлүккө, кыргыз элинин өсүп, өнүп кетишин ойлогон балдарга тарбия болот деп ойлойм да. Улуяны көрүп калган айрым замандаштардын айтуусуна караганда, аны бирде карачаар жолборс, бирде көкчал карышкыр жандап жүрчү экен. Ал эми Акылман өмүрүнүн акырында өзүнүн сапары карыганында сезген. Өлөрүнө жакын, мен алыска кетип баратам, кайра кайтып келгис жакка кетем деген. Бардык жакын саналаштар менен коштошуп, өзүнүн керезин калтырган. Ошо 1-май деп айткан майрамда элдин баары чогулган. Ошондо биздин айылдан ошол Куйручук ата катуу болуп, ошол жан тажлим болгон. Ошондо жерде турган бүт болгон. Аны Түгесей деп койчу. Түгесейден жогору карата элдин баары өкүрүп барганда ошто мен эскирип калгам. Менин бир үзөмдү касканда буягынан чыгарбай, тиягынан чыгарма деген. Анага туугандар эмне бул элден артык болуп кетирди, ошо ягдагынан чыгарганда куюлуп токтобой койгон. Анан кайра биягынан чыгарып, казып ошондон кийин токтогон. Бул кишинин олуялыгы өтө зор. Арбагынын түрү экендиги даана бизге көрүндү дейт. Ошо кишинин макетин жазайын деп мектепте отурсак поручка чыгып эле бир ак көбүчкөн учуп келип, ошо кишинин төбөсүнө 1,5 саат конуп отурган кайра учуп кетти дейт. Көзүмө көз көргөн киши. Эми Куйручуктун олуялыгын айтып отурса,
bu kişiniki 2 günde de tükenbeydi. Kuyruçuk Oluya Жумгалды жердеп өмүрдүн көбүн касиеттүү Соңкөл жайлоосунда өткөргөн. 75 жашында бул дүйнө менен кош айтышты. 1941-жылдын 1-майында кыргыз эли Куйручук Кудайберген Өмүрзак уулунан айрылды. Бирок анын акылмандыгы, чечендиги, тапкыч көрөгөчтүгү, көсөмдүгү, куудулдугу, айтор бүтүндөй өнөр менен элге кылган кызматы элдин эсинде. Куйручуктун нуска сөздөрүн ураан кылып, кийинкиге татыктуу өткөрүп берүү анын урпактары бүгүнкү элдин милдети.